Sarıgulov Dastan Islamovich, Kırgız Respublikasının eks-mamleketlik katçısı, mamleketlik kızmattın birinci derecedagi mamleketlik kengeşçisi, Kırgız Respublikasının Jogorku Kengeşinin eks-deputatı, Kırgız Respublikasında emgek singirgen kuruluşçusu, professor, 12 kiteptin jana 17 el aralık ilimi emgeklerden avtoru. Döve madaniyatı saf usundarga gana taandıq emez, döve madaniyatı Japon eline dağı taandıq. Buna kitepte bayrıkı tarih dep 300 yıl, 710 yıl биздин doğur, для которого было характерно возведение значительного числа курганов, около 10 тысяч. Demek, Japon elinin tarihinde 3. kılımdan 7. kılımga çeyin doğurdu döve mürzelördün doğru madaniyatı dep atagan. Demek, tuğra bu döve mürzelör oşol janagı çoğ döve madaniyatın bir kanatı olup Japon eline dağı barıp oşo Japon eline salt olup bu baş ayağı 400 yıl oşo jerde 10 minden aşık döve mürzelördü kaltırgan. Karapa idişler albatta içinde koyulgan aşık yok. Biroq bojomol retinde bu oşol suyu aş koyulgan söök menen koştu dep atar. Biz Kırgızlar gana bugün jasagan bozo aşına kayrılsak, bozo tok desenger tok, den soğulukka paydalı desenger paydalı, darılık kasiyeti var. Buna bizdin babalarımız bozonu, oşol bizdin doğrudan 3000 yıl murdale özdeştirip algan. Oşon üçün bugün bozonu Kazak tuğanlar da jasagan. Kırgızlardan geliyor için. Bu bozo talaçılık жаңыле kalktangan doğruda payda bolgon aş, oşonu Kırgız bugünkü vakıtka çeyin kaltırбай, paydalı dep saktap keletat. Dağı bir mesele bu Kırgızdın tili. İlim bugün mintet dünya tilder 5 iri topqa bölünse, oşonun en bayırkısı Altay til toğu dep tanıyt bugün ilim. Altay til toğuna kaysı tilder girer? Birinci sanı köp Türk 36 el Türk tili. İkinci top Mongol, Oyrot, Kalmak. Üçüncü top Tungus, Manjur. Dördüncü top Korey. Anan beşinci top Japon. Bak şu 5 dil bir atadan bir elden taragan dep aytsak bolar. Dünya ellerinin tili 5 iri topqa bölünse, en bayırkısı Altay top, oşol en birinçilerden bolup taragan dep atat da. Elin sanı göbөгөн, anan jer su
тартыш болуп калып, анан элдер жаңы жерлерге кете баштаган да. Ошону илим бүгүн качан Алтай топ тили тарады дегенге мындай жооп берип атат. 7000 жыл биздин доордон мурун, 9000 жыл биздин доордон мурун деп жооп берип атат да. Ошондо Алтай элдери Алтайдан кете баштаган экен да. Эми тил жаралганда илим эмне деп атат? Илим мынтип айтат. Эң алдыгычкы сөздөр кыска, бир муунду кыска болгон, себеби сүйлөө мүмкүнчүлүгү дароо эле бүгүнкүдөй татаал тыбыштарды жарата алган эмес дейт. Маймылдан адамга өтүп атканда, адамга окшош маймыл муну неандерталец деп коет илимде, мустьер дооруна таандык. Ошондо алар эңкейип баскан. Эңкейгенде мынау жерде тыбыш жараткан булчундар кысылып, жакшы иштебей, ошон үчүн татаал ар түркүн тыбышты жарата алган эмес, алгачкы сөздөр кыска, бир муунду болгон дейт. Кыргыз өзүн тааныганда байкап көрөлүк, мына ай дейт, күн дейт, суу дейт. Кыргыз өзүн тааныган түпкү сөздөрдүн баары бир муунду эле сөздөр. Салыштырып көрөлүк, орус тилинде асманды небо дейт, 2 муунду сөз. Сууну вода дейт, 2 муунду. Кыргыз ит десе, булар собака дейт, 3 муунду. Демек, булар кийин калыптанган элдер. Кийин адам баласынын сүйлөө кудурети өөрчүп, өнүккөндө, ошондо көп муунду сөздөрдү жарата берген да. Анан дагы бир өзгөчөлүк, кыргыз тилинде мужской, женский род, же болбосо эркек ургаачы белгилери бизде кыргыз тилинде жок. Демек, бул тил качан калыптанган? Матриархат доорунан мурда, патриархат доорунан кыйла мурда калыптанган биздин тил. Ошон үчүн жанагындай мүчө белгилери жок кыргыз тилинде. Түпкү сөздөр кыска, анан биздин тил аглютин топ тилине кирет. Мурдагы табылган сөзгө тыбыш чапталып, жаңы сөз жарата берген. Мисалы, аруу дейбиз, ардак дейбиз, ар намыс дейбиз, ар ет дейбиз. Көрбөйсүзбү? Ар деген сөздү. Баш, башчы, көз, көзөмөл. Ошол мурда табылган сөзгө сүйлөө мүмкүнчүлүгү өөрчүгөн сайын жаңы тыбыш кошуп эле жаңы сөздү жарата берген. Мына бул эмнени билдирет? Кыргыз тили эң байыркы тилдердин бири. Ошон үчүн бизден сүйлөмдө сөз оордун өзгөртсө дагы мааниси бузулбайт. Мисалы, английский тилде, англис тилинде сөздүн оорду өзгөрүлсө, же мааниси өзгөрүлөт, же маанисин таптакыр жоготот. А бизде башында эле койсоң болот. Барып кашкырды атып кел, кашкырды барып атып кел, мааниси өзгөрүлбөйт. Бул эркин, түзүлүшү эркин, ошон үчүн кыргыз манасты, улуу дастандарды айта алат. Себеби сөз сүйлөм түзүлүшү өтө эркин. Эң талашсыз кан изилдөөгө кайрылалык. Мынау жерде ай хромосомдун айырмалары деген илимий эмгек 18 мамлекеттин генетика институттары көп жыл канды изилдеп, анан ушул корутундууга келишкен. Ушул корутундууга биз үчүн өтө маанилүү. Мынау жерде ай хромосомдун М17 гаплотип деген сыпаттамасы болот экен генетиктерде. Ошону айтып атат, кыргыздын канында М17 гаплотип 70%-га чейин. Орус менен Украин элинде 50%-дан ашык дейт. Туура 3000-5000 жыл мурун биз бир эл болгонбуз. Кыргыздын ичинде чачы сары, көзү көк адамдар көп. Ошолордон калгандар. Кайсы доордо дегенде бул изилдөөчүлөр, кан изилдөөчүлөр айтып атат. Ошол М17 гаплотипке таандык эл дөбө маданиятын жараткан. Ат менен Орто Азиядан Европага улам көчүп отуруп, улам тарап отурган дейт. Ошон үчүн орус менен Украиндын канында, хромосомдо
айкырамасам 50%-дан ашык гаплатип М17 дейт. Андан тышкары бул эмгекте жазып атат. Бул М17 гаплатип кайсы доордо, кайсы мезгилде таандык болуп калды дейт. Өздөрү жооп берип атат. 15.000 жыл мурун бул өзгөчөлүк мүнөздүү болуп калды дейт. Бул кандай терең тарыхка кетип атабыз. Бул генетиктердин эмгегин эч ким жокко чыгара албайт. Муну билип, муну таанып, муну кабыл алууга гана тийишпиз биз. Биздин байыркы маданиятыбыз жөнүндө бир кызык эмгек. Мына 84-жылы Кузьмина деген тарыхчы, бул киши 80ден ашып калды. Байыркы мал чарбалык Уралдан Тянь-Шанга чейин деп эмгек. Бул 86-жылы чыккан эмгекте, ошондо бул киши мынтип айтып атат. Андрон маданияты 2000 жыл биздин доордон мурун пайда болуп, анан 1200 жыл биздин доордон мурда аяктап Карасук маданиятына өтөт. Андроновдордун турак жайынан кыргыздын боз үйү пайда болду дейт. Мына сүрөттө. Андрон маданиятын жараткан эл мындай кылчу экен. Жерди 1 метр казып, жер урап калбасын деп биринчи таш койчу экен. Анан кийин жеңилдетип жыгачтан койчу экен. Андан кийин өздөштүрүп отуруп, кереге менен, чий менен топурак урап калбасын деп тегеретип кармап, анан кийин түндүк менен уук кылып туруп, дал ошондой үй жараткан экен. Ошон үчүн тогар маданиятында бул 8 кылым биздин доордон мурда Аскаларда, Алтайда боз үй айылдарын сүрөтү чегилген экен. Демек, биздин доордон 800 жыл мурун боз үй кеңири жайылып, кеңири урунуп калган экен. Мына кыргыздын боз үйүнүн доору качан болгон? Андрон маданияты биздин доордон 2000 жыл мурда, 1200 жыл биздин доордон мурда Карасук маданиятында боз үй кеңири пайдаланып калган экен. Эми дагы маанилүү маалыматты айтсак, Окладников деген академик 68 жылы байыркы Сибирдин маданияты деп ошондо жазып атат. Мына Андрон маданияты Орто Азия, Чу дарыясында, Борбордук Тянь-Шань, Чатыркөл, Аму дарыянын жээгинде абдан көп кездешкен деп берде айтып атат. Мына Карасук доорундагы аялдар, булар чачуштук, такай чачуштук менен жүрүп, чачуштук менен коюлган деп айтып атат. Анан мынагы сүйөк коюу салтында сөзсүз же бодо, же жылкы, же кой союлчу дейт. Биз азыр ушул салтты жогото албай жатпайбызбы? Бул салтка 4000 жыл, 3000 жыл муну коммунисттер да жогото алган эмес. Бул элдүүлүгүн сактап калган улуу салттардын бири. Эми дөбө маданияты менен биз сөзүбүздү аяктайлык. Дөбө маданияты накта кыргыздарга таандык. Биз Ари деген түшүнүккө кайрылсак, Гордон Чайлд деген Англиянын археологу 1925 жылы Арилер деп китеп жазыптыр. Мына бул 2007 жылы орус тилине которулган. Бул эмгекте киши Арилерди терең изилдеген экен. Терең изилдеп, корутунду чыгарганда таң калыштуу окуялар. Арилер Көкө теңирге сыйынган деп жазып атат. Арилер балык жеген эмес, эшек минген эмес, арилер чочко баккан эмес, шоңшокой калпак кийген, арилер кайынды ыйык туткан дейт. Көп урунган кайынды. Манаста мындай саптар бар. Кыя барбы кыргыз каны акпаган, кырлар барбы кыргыз сүйөгү жатпаган, кайын барбы кыргыз балта чаппаган. Мен ошону угуп таң калчумун. Эмне үчүн кайын? Эмне үчүн терек эмес, тал эмес, карагай эмес? Көрсө, кайындын кабыгы чирибейт экен. Кайындын кабыгы суу өткөрбөйт экен. Дөбө мүрзөлөрдө сөөктөрдүн баары кайындын кабыгы менен үстү коюлган экен да, чирибесин сакталсын деп. Мына муну
Гордон Чайлд да белгилеп атат. Бул айтып атат, арстан деген түшүнүк жок, арийлердин тилинде жок. Демек, арстанды билген эмес булар деп атат да. Анан булар деңиз деген сөз жок, булар деңизди билген эмес. Булар тоолордо жашаган. Демек, мына арийлерди аягында айтып атат, арийлер дөбө маданиятын жараткан эл. Сибирден баштап Алтайдан Тянь-Шанга келип, анан кийин Индиянын түндүгүнө ооп өтүп кеткен деп атат мына китепте.